Бул 2 кабаттуу жаңы салынып жаткан имарат Самаркандек айылындагы оорукана болот. Мында курулуштун дээрлик 90% аяктап, актап-сырдап, айланасын көрктөндүрүү иштери жүрүүдө. Бүгүнкү күндө ушул Садыр Жапаров президентибиздин ошол колдоосу менен айылыбызга ушу заманбап больница түшүп атат. Бул жерде эми курулуштар жакшы болуп атат, айтышып атат. Эми бизде бардык заманбап типте бардык ушул жерде болот экен. Биз буга өтө ыраазыбыз. Курулуш да жакшы болуп атат. Жакын күндөрдө берилет деп турат. Биз ишенебиз ушул президент иштиге, ошол жерде кызмат кылгандарга. Оорукана пайдаланууга берилсе, бир эле Самаркандек эмес, чек арада турган Аксай, Актатыр айыл аймактарынын да тургундары үчүн сапаттуу жана ыкчам медициналык жардам көрсөтүлөт. Урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн фондунан 2022 башталып, мына быйыл Кудай кааласа май айында бүтүр алдында турат. Бул оорукана 75 койкалуу оорукана. Бул оорукана бүтсө, биздин Самаркандагы айыл өкмөтүнө эмес, биздин Самаркандагы айыл өкмөтүндө болгону 13.500 адам жашайт. Бул оорукана бүтсө, биздин Актатыр айыл өкмөтүнүн, бул жакта Корогондо, Рабаттагы айылдар, мындайча айтканда бир 30.000 адам тейлей турган оорукана болот. Заманбап болуп атат. Самаркандектеги ооруканадан сырткары Баткенде өткөн жылы чек ара окуяларынан жабыртаткан айылдардагы бир катар саламаттыкты сактоо тармагындагы объектилер калыбына келтирилип, кошумча жаңы фаптар салынууда. Эң орчундуу бул 22 жылгы окуяда 6 объект, салмак сактоо объекти жабыркаган, бир тез жардам мунасы. Ал объекттердин 4-өө калыбына келтирилген толук кандуу. Бир объект ошол калыбына келтирип бүткөрүү алдында турат. Ал объект, бир объект мына Достук айылындагы объектибиз, ушул фельдшер пунктубуз, ушул курулуш иштери ушул башталуу алдында турат да, бул дагычы.